Урматтуу Нурлан Тургунбаевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Билим берүү министрлигинин алдында окуу борбору деген өзүнүн министрликке караштуу өзүнүн уюму бар. Ошол жерде бир 15-20 адам иштейт. Ошол боюнча мага кат менен кайрылган да. Ошол боюнча министрге мен айтарым да. Өзүнө да айткан болчумун, ушул иштин аягына чыгарыңыз депчи. Ошол жерде ушул абдан коррупциялашып кеткен иштер болуп жатты да жетекчиликтин алдында. Ошол боюнча ушул билим берүү министрлигине мен урматтуу төрага протокол тапшырма берем. Билим берүү министрлигинин алдында окуу борборун карап чыксын. Бир. Экинчи, саламаттык сактоо министрлиги барбы? Саламаттык сактоо министринин орун басары бар, өзү иш сапарында. Саламаттык сактоо министринин орун басары, суроом сизге да. Биз мына мамлекет болгондон бери биздин ушул борду алмаштыруу боюнча ар дайым Индияга же Турция же башка мамлекеттерге барып келебиз да. Ушуну биз өзүбүздө кылсак болбойбу? Ошол боюнча сиздер ойлондуңуздарбы, карадыңыздарбы? Мына кийинки жылдын бюджетин карадым, эч кандай андай нерсе жок да. Ошол боюнча оюңузду билдирип кетиңизчи. Рахмат сурооңузга. Биринчиден, кече өткөнкү жумада президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен түрк тарапка кайрылганбыз. Үнөөнүү университетинин ректору жетектеген делегация келди. Буюрса биздин врачтар менен жакшы мастер-класс өттү. Буюрса азыр бизде рабочий группа иштеп атат. Рахмат, ушуну биз өзүбүздө кылышыбыз керек да. Анткени өзүңөр билесиңер, канчалаган биздин адамдарыбыз кыйналып атат, чет мамлекетке барып келип атат. Ал жактан ошондой оор акыбалда барып, кайра оор акыбалда келип атат. Өзүбүздө кылсак бул жакшы. Мен ошол мыйзамыңарды колдойм, эртерээк алып келсеңиздер. Каржы министри, суроом сизге. Жогоруда ушул күнгө чейин ушул биринчи окууда жана экинчи окууда биз сунуштаган ушул көптөгөн депутаттар сунуштадык да, социальный объекттер боюнча. Бала бакча, жол жана ошондой эле мектеп, ошолор 2023-кө канча пайыз ошону киргизесиздер сиздер? Урматтуу депутат, экинчи окууда аябай көп сунуштар болгон. Ага чейин да комитет менен фракциялар менен да сүйлөшүүлөр баары кагаз түрүндө. Жалпысынан 49 миллиард сом керек экен. Ушун баарын ишке ашырууга. Анын ичинде 28 миллиард бул переходящий объекттер же ошо курулуп баштаган, ремонттоо баштаган, аны уланып кете тургандай 28 миллиард сом керек, 21 миллиард сом. Анан калган жаңы 248 жаңы объект деп сунушталган мына как экинчи окууда. Аны биз аныктап чыктык, жалпысынан 28 миллиард сом керек экен. Чындыгында биздин бюджетибиз көтөрүлүп жатат. Салык кызматы жана башка кызматкерлер чындыгында жакшы иштеп жатат да. Биздин бюджетибиз көтөрүлдү. Эми ошого жараша бизге да ушундай социалдык объекттерди көбөйтүшүбүз керек да. Жылына 3 миллиарддан бөлүп койбостон, чындыгында быйылкы жылы мен жогоруда айтып кеткем ушул күнгө чейин да. 10 миллиардка минимум чыгарышыбыз керек. Ошондой кылсак дагы 2-3 жылда чечилет биз берген бардык көйгөйлөр. Мен айтат элем, ушул мүмкүн болсо ушул быйылкы жылга 70%га чейинки 50%га чейинки бүтүп калган ошол соцобъекттердин баардыгы мектеп, бала бакча, жол ошолорду биринчи бүтүрүшүбүз керек да. Экинчи этапта калганын кылышыбыз керек. Анткени 10 жыл болуп туруп 50% бүткөн мектептер турат, бала бакчалар турат, жолдор турат. Алар турган сайын өзүнүн эмесин жоготот да. Мен ошону айтып кетелем. Сиз ошону эске алсаңыз, мен кат түрүндө да сизге бергемин. Ош шаар боюнча бүтпөй калган мектептер. Ошону дагы эске алып, сөзсүз түрдө 2023 бүтүрүп бериңиздер.